Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 20 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Западный тараптагы Ишкаван айылынын жанында жайгашкан мына ушул Кызыл Байрак айылынан сатыла турган толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй бардыгыңыздарга эле жагат, себеп дегенде каналдын жанында жайгашкан. Анан баасы дагы өтө жакшы баага коюлду туугандар. Бул жерге келиш үчүн сиздер туугандар Кызыл Байрак Западныйдын круговойунан Горгайны көздөй 300-400 метр жүрөстөр. Жолдун сол тарабында жайгашкан Ишкаван айылына кирип, Ишкавандын жолу менен бул жака түз 2-3 километр жүрүп келсеңиздер, сол тарапта Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ушул жазуунун жанындагы көчөгө кирип, ичкериге 100 метр жүрүп барсаңыздар канал бар. Каналдан өтүп эле оңго бурулуп, ичкериге бир 200 метр түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатыла турган жерибиз жайгашкан туугандар. Каналдын боюнда бар бериңиздер, маалымат беребиз. Түз жүрүп келсеңиздер, ушул эле көчөнүн оң тарабында сатыла турган мына ушул 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй, толук курулушу бүткөрүлө элек. Сиздерге деле плюс болот, алсаңыздар алып, жөнтөңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып келип жашай бересиздер. Сатыла турган жер үйдүн жери туугандар 6 сотых документ боюнча. Анан фактически мындай эсептегенде бул жакта кошумча жери дагы бар экен. 8 сотых чыгып калат экен туугандар, жери дагы кеңири экен. Условияларына келе турган болсок туугандар, мына жерде кадимкидей свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, бул үй каналдын эле боюнда жайгашкан. Сиздерде суу боюнча маселе жаралбайт. Анан туугандар, ушул эле үйдүн бет маңдайында мына жака туугандар, Кудай буйруса, фап түшөт экен. Анын жанына бул жерге садик, мен турган жерге болсо чоң мектеп түшөт экен туугандар. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Бүт бардыгы ушул үйдүн эле жанында жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, бул үйдүн алды коро тараптан көрүнүшү. Үйдү көрүп атасыздар туугандар, сырты кумшубак, айнек терезелери орнотулган, крышасы жабылган, чердактары дагы черный потолок болгон. 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй туугандар, подвалы дагы бар. Бул үйдүн узун турасы туугандар 7ге 14, өтө мындай кеңири салынган. Камкыш менен тургузулган, бирок бул жерде үй ээси айтып атат, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, куюлган дейт. Эми албетте эле туугандар, кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Узун турасы 7ге 14. Анан бул үйдүн салынганына 4 жыл болуптур. Жаңы үйлөрдүн бири. Жерин айттым туугандар, 6 сотых, жери тегиз. Анан мындай фактически эсептегенде, бул ажалканын артында дагы мына ушундай кошумча жери бар экен, көрүп атасыздар. Эми бул жер албетте эле сиздерге гана тиешелүү болот. Ушул кошумча жерин кошкондо 8 сотых болуп калат туугандар. Жери кеңири экен. Анан мына жерде туугандар дагы бир көчө, көчөнүн боюнда канал, каналдан дагы бул жака суу тарттырып алсаңыздар болот. Анан мына жерде дагы жол бар экен, ушул жактан дагы үйгө кирип келсеңиздер болот экен. Анан жерин көрүп атасыздар, тегиз, бул тарапта сырткы ажалканасы дагы бар. Анан мына жерде навес, тапчан, үч очок, самор бүт бардыгын ушул жерге дагы жасап алсаңыздар болот. Чек арасы туугандар, бул үйдүн артында 1 метр место калтырган кошунасы. Анан калган бул жагы сиздин жериңиз болуп калат. Үйдүн артында мына каптал тарабында 1 метр место калтырып койгонбуз атат үй ээси. Кана анда эмесе жүрүңүздөр, мен азыр үйдүн ичине кирейин дагы бөлмөлөрдүн абалдарын сиздерге көргөзүп берейин. Мына жактагы эшиктен кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде прихожкасы болуп калат, мына ушундай. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, үй ээси айтты, бул кухня дейт. Анан үйдүн ичин көрүп атасыздар, кумшубак, электромонтаждары бүткөрүлгөн, айнек терезелери бүт бардыгы коюлган. Чердактары дагы черный потолок болгон, асты толтурулган. Мына ушундай. Так, биринчи кабаты 3 бөлмө, бул болсо экинчи бөлмөсү. Анан кааласаңыздар туугандар, бул жерди мындай толтуруп тегиздеп алсаңыздар дагы болот. Же болбосо топурактарды алып чыгып, мына жерде эшиги бар, өзүнчө бир подвал кылып алсаңыздар дагы болот. Варианттары көп. Так, бул жагы экинчи кабаты, аз көргөзүп берем. Мынакей. Бул үчүнчү бөлмөсү. Анан туугандар, мына жерге бир лестница дагы куюлган. Дагы бир аз косметический ремонт кылып туруп, лестницаны жасап алсаңыздар дагы болот. Негизи лестницанын состояниясы деле жакшы. Окей, ушул лестница менен чыгасыздар. Бул жагы экинчи кабаты, мына жери холл, коридор болуп калат.
Анан мына жерден тосуп нар жагын бир детский комната кылып койсоңуздар болот туугандар. Бул тарапта зал, бул жагы болсо дагы бир бөлмө. Жалпысынан 3 комната. Чердактары дагы бар, черный потолок болгон. Мына ушундай туугандар. Мектеп, бала бакча, магазин маселесине келе турган болсок, Кызыл Байрак айылында, Ишкаван айылында мектеп, бала бакча, мечит бүт бардыгы бар. Анан 2 айылдын маршруттук каттамдары дагы бар туугандар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Баасы болсо туугандар, аз карап айтып коеюн. $47,000 бааланды. Анан реальный клиент болсо жакшы кеми болот деп атат үй ээси. Вариант обмен жолдору дагы бар экен. Ал жагын эми үй ээси менен түзмө-түз сүйлөшүп келишип аласыздар. Баасы $47,000, жакшы кеми болот. Барыңыздарга ийгилик, ушундай шаарга караган жерде жайгашкан ушул үйдү колдон чыгарбаңыздар туугандар.